Саламатсыздарбы? Азыр 2023-2024 жыл окуу жылынын республикалык олимпиадасынын информатика сабагы боюнча республикалык олимпиадасынын областтык этабынын 4-4 суроосун, Д суроосун чыгарабыз. Бул суроо 2-күнү берилген болчу. Мунун суроонун авторлорунан чыккан разбор бар. Эгерде ал разборду окуйн десеңиздер, спортивдүү программалоо спортивный программисттердин Telegram каналында автордун разбору чыккан. Ошол жакка кирип, өзүңүздөр карап, аракет кылып көрсөңүздөр болот. Эми биз суроону түшүндүрүп кетейин. Биринчи эсептөөлөрдүн чынжыры дейт. Бул суроону аябай эмеси кыйын эмес, түшүндүрмөсү. Азыр ошону мен тез түшүндүргөнгө аракет жасайм. Бизге башка айтканда биринчи n берилет. Бул деген n операция. N канча операция кылышыбыз берилет. N операциянын түрү мындай болот. Биринчиси символ si, экинчиси сан xi. Алар кандай түрдө? S, A, S, M жана R деген төртөөнүн бирөөсү болот. AX болсо, X суроонун шарты боюнча 1ден баштап 9га чейин болот. N'ди деле эмесин жазып таштайлы, шартын. N болсо 200 000 болот. Суроон шарты мындай: бизге ушундай операциялар келет. Ушул түрдөгү операциялар биринчи тамгасы маул, экинчиси болсо маул. Ушул түрдө келет. Биз башында 1 деген санга ээбиз. Бизде башында 1 деген сан бар. Ошодон ушул санды биринчи операциядан баштап экинчи операцияга карата ушул санда өзгөртүүлөр жүргүзөбүз. Өзгөртүүлөр кандай болот? Эгерде биздин киргизген сап, мисал келтирейин. Мисал келтирсек, A 3 болсо, бул деген 1ге 3'тү кош деген. Бул жерде 1 деген биздин жообубуз бар эле. Кошу 3 барабар 4 болот. Эгерде S 1 болсо, биздин жообубуздан 1'ди кемит деген. Мисалы бизде 4 болду да, кемитүү 1 барабар 3. Ал эми M 3 болсо, бул деген M multiple көбөйтүү. 3кө көбөйтөбүз. Биздин азыркы жообубуз 3 көбөйтүлгөн 3 барабар 9. Сем оңой. Эми R менен кичине кызыктуураак. R деген бул бизге чейинки акыркы аткарылган операцияны аткаруу дегенди түшүндүрөт. Бул жерде байкагансыздардай R, мисал келтирейин, R 4 болсо, бул деген акыркы операция. Акыркы операция бизде M3. Ошону аткар дейт. Башка айтканда 9'ду кайрадан 3кө көбөйтөбүз. Жооп 27. Эгерде R'ди дагы бир жолу кайталап кой мурдагы операцияны десе, шартты толук түшүндүрбөй калыпмын. R4 деген бул 4 жолу кайтала деген. Башка айтканда биз 9га 3'тү 4 жолу көбөйтүш керек. Бул биринчи жолу көбөйткөнүбүз. 9 көбөйтүп 3 27 көбөйтүп 3 барабар канчасы болду? Дагы бир чоң сан. Туура болду. Ооба. 81 көбөйтүп 3 барабар 243. Ушинтип, то есть башка айтканда акыркы операцияны 4 жолу иштет деп атат. Түшүндүңүздөр деп ойлойм. Бул эч кандай, көрдүңүздөр, шарт аябай оңой. Биздин маселе эң аягында биз тапкан жоопту чыгарыш керек. Биздин случайда эгерде моундай болгондо, биздин сандар ушундай болгондо 1 кошу 3 4, 4 көбөйтүү 1 3, 3 көбөйтүү 3 9, анан
R1 деп турган болсо, аягында 9 көбөйтүү 3 27 болуп ушуну чыгармакпыз. Суроо түшүнүктүү. Эми кандай проблемалар болушу мүмкүн? Суроону эгерде жакшылап байкап окуган болсоңуздар, бул жакта эгерде мындай учурда, эгерде ответ аябай чоң болуп кетсе, жооп аябай чоң, мисалы үчүн интке батпайт, лонг батпайт, ал шарт сөзсүз түрдө болот, аны кийин түшүндүрүп кетем. Ошол учурда 9 миллиард 7ге мод кылгандан чыгар деп атат. Калган бөлгөндөн калган калдыгын чыгар деп атат. Ошон үчүн мод деген түшүнүктүү. Бул жерде бул суроону чыгарыш үчүн ушул түшүнүк менен тааныш болуш керек. Ошондуктан биринчи эле мод эмне экенин карап, кичине окуп алыңыздар. Суроону окуп көрөйлү. Биз эң биринчи эле баллы азыраактарды чыгарып, андан кийин баллы көбүрөөктарды чыгарып, ошондой иш кылайлы. Ошондуктан биринчи баллы азыраак кеткендерди чыгарайлы. Баллы азыраак ала турган, бирок чыгарылышы жеңил болгондорду чыгарып көрөйлү. Эң биринчи 10 балл алыш үчүн не кылыш керек дейт? А жана С болот деп атат. А жана С, ушунун логикасын түшүндүрүп берейин. Башка айтканда, биздин энибиз киргизген саныбыз 10 киши болот экен дагы. Ал эми биздин С символу сөзсүз түрдө А жана S'тен турат экен. Башка айтканда, М жана R эч качан келбейт экен. Ошондой маселечени чыгарсак, биз 10 упайга ээ болот экенбиз. Бул эч кандай кыйынчылыгы жок эле, кодун жазып көрөйлү. Бул жака шартты жазып койсок болот. Жок, ушинтип эле жазып коелу. Бул көргөнүңүздөрдөй мен N'ди жана S менен X'ти өзүнчө массив кылып киргизип алдым. Эми аягында бир ответ деген 1 болсун. Ушундан баштап биздин маселебизди иштетип баштайбыз. Көргөнүңүздөй эле биз ар бирөөнү карап чыгышыбыз керек. Эгерде SI суроонун шарты боюнча А болгон болсо, анда эмне кылат элек? Албетте XI'ды анска кошуп коебуз. А эгерде тескери болсо, S болгон болсо, анда биздин жообубуздан кемитип коебуз. Аягында жообубузду анска болгон калдыгы менен чыгарабыз. Миллиард 7ге болгон калдыгы менен дейин. Калдыкты бир мод деген санга сактап турайын. Аны кийин функциялар жазыш удобный болуш үчүн бул жакта жаза берейли. Мод барабар миллиард 7. Аягында жоопту чыгарып койдук. Текшерип көрөйлү. 3 операция киргизели. A1, A2, S1. Жооп 3. Ооба 3 анткени 1 кошу 1 2, 2 кошу 2 4, 4 минус 1 3. Бирок бул чыкпайт. Эмнеге? Азыр ушуну сиздерге жакшы түшүндүрүп кетейин. Калдык алганда кичине бир проблемалар бар. Басыңыз, эме кылайлы, мисал келтирейин. Кайсыл шартта чыкпайт? Мондай шартта чыкпайт. Көрсөңүздөр, минус 8 деген жооп чыгып атат. Бирок минус 8 ката. Минус 8 жооп болуп эсептелбеш керек. Азыр биринчи тигил жактагы упайды көрүп көрөйлү. Кайсы жерде ошондой шарт бар эле? Могул жерде мисал үчүн байкасаңыздар, мындай сан чыкпаш керек эле, бирок чыктат. Бул жердечи бул деген кемитүү 2, ошон 4 жолго айтылуу, кемитүү, анан 1 жолу бирөөнү кошуп коюу. Бул жерде мондай сан чыкпаш керек эле. Логика боюнча. Бирок чыгып атат. Эмнеге?
Калдык деген нерсени бир өтүп коелу. Калдык деген нерсени антип өтүп таштайлы. Калдык бул бир санды экинчи санга бөлгөндөн кийинки ашып калган бөлүгү. Допустим, 11-ди бөлсөк 3-кө. Калдык 2 болот. Бирок минус сандарда калдык башкача иштеш керек. Мисал үчүн 3-тү миллиард 7-ге бөлгөндө калдык кандай болот? Албетте 3 туурабы? Анткени бул бөлүнгөндө 0 болуп туруп бүтүн жагы 3 калдык менен калат. Бирок минус 3-тү бөлгөндө кандай болот? Ошол суроо. Калдык минус сан боло албайт. Минус 3-тү бөлгөндө калдык эч качан минус 3 болбош керек. Бирок биздин кодубуз C++дун коду, C++дун калдыгы ушундай устроен, что ал минус санды бөлгөндө деле плюс сандын кандай калдык калса, ошондой калдык менен бөлүп таштайт. Башка айтканда, минус 11 калдык дейли, калдыкты атап коеюн, мод деп аттык эле, процент менен калдыкты эсептейт. C++да жана башка тилдерде көбүнчө процент колдонуп. Минус 11 калдык 3. C++да кайсын чыгарат? C++да минус 2 чыгарат. Минус 11 калдык. Минус 11 эмес. Плюс 11 калдык 3. Барабар 2. Бул минус 2. Могул туура, а могул туура эмес, такыр. Мындай болбош керек. Бирок биз C++дун калдыгы ушундай чыгарып коет, өзү андай чыгарбаш керек. Эсептейли, калдык кандай болуш керек минус сан үчүн? Биринчиден калдык деген бүтүн болуш керек, Дагы кандай нерсени байкасак болот. Бул конкретно могул жерде калдык 1 болуш керек. Туура жооп. Моюн сиздерге жазып коеюн. Могул жака 1 деп туруп. Туура жооп. Ката жооп. Туура жооп. Калдык 1 болуш керек. Эмнеге? Мындай элестетели минус санды. Калдык деген бул кайсы сан жетпейт? 11ге кайсы сан кандай сан жетишсиз? 11ге ошол сан 3кө бөлүнүп калыш үчүн дегендей да. 11ге мисалы 11ди бөлгөндө 9 болуп туруп, могул 9 бөлүнөт да. 10 бөлмөйт, 11 бөлмөйт. 9 болуп туруп, 11-дин ортосунда 2 деген калдык калып калат. А бирок минус сандарда башкача иштейт азыр. Моундай. Карап көрөйлү, моундай бир списокты, мындай тартып көрөйлү, минус 1ден минус 2, минус 3 деп. Минус 9, минус 10, минус 11. Минус сандарда минус 12 эң жакын ылдыйкы сан бул минус 12 бөлүнгөн санчы. Плюс сандарда башкача иштейт. Плюс сандарда допустим 13, 12, 11, 10, 9 1 болсун. Минус сандарда 11ден 3кө бөлүнгөн эң жакын случай бул 9. Ошондуктан могул экөөнүн айырмасы калдыгы жооп болуп эсептелет. Ал эми минус сандарда бул ылдыйга караш керек, өйдөгө эмес. Бул мынтип туруп могул деп туруп экөөнүн айырмасын алган туура эмес. Эң жакын 3кө бөлүнгөн сан ылдый жактан, ылдый тараптан 12 болуп эсептелет. Ошон үчүн мунун калдыгы 11 менен 12-нин айырмасы 1 жооп 1 жооп 2. Түшүндүңүздөр деп ойлойм. Ошон үчүн биз азыр монтип жиберип таштаганыбыз такыр туура чыкпайт. Бирок буну кантип бул маселени чечип ташсак болот? Мындай кылып ташсак болот. Минус сан анс минус болуп калышы мүмкүн да. Бул жакта эгерде анс минус болуп кеткен болсо,
анска калдыкты кошпойсок, андан кийин мод кылсак туура иштейт. Мисалы көрсөтсөм, бул жерде -11 жок, так, андай эмес, бул жерде так туура эмес айтып алыпмын. Бөлүнгөн калдыкка модду кошуп туруп, модко бөлүп койсок, туура иштейт. Бул докажем, что бул бүтүн сандарга деле туура иштейт. Башка айтканда, ушуну жазсак бүтүн санга деле, эмеге деле туура иштеш керек экенин түшүнүшүбүз керек. Аны мынтип жазып көрөбүз. Мынтип жазып көрөбүз. 11 mod 3 plus 3 mod 3. Биринчиден калдыкта могул сөз түрдө 3төн кичине сан чыгат, калдык алганда. Анткени 3 боло албайт, анткени 3 болсо анда бүтүн жак калыпташсак болмок. Калдык сөз түрдө биз бөлүп аткан бөлүмдөн азыраак болуш керек. Ошондуктан калдык аз болот дагы, ага могул кайра кошсок, бирге жолу кошулган эсептеп көрөйлү. Могул калдык канча болмок? 2 болмок. Плюс 3 5. 5 калдык 3 барабар 2. Могул 2 жооп бири-бирине окшош болот. Бүтүн эгерде сан оң сан болсо туура иштейт. Ал эми терс санга ушул эле көрүнүштө минус кылып өзгөртүп таштайлы. Минус. Бул жакта минус 2 болот. Минус 2 кошулган 3 mod 3. Минус 2 кошулган 3 1. 1 mod 3 барабар 1. Башка айтканда 2 эмес 1 деген сан чыктат. Болгон дагы бул сан сөзсүз түрдө оң болуп чыгат. Эмнеге? Анткени кайра айтайлы. Могул процент ичинде 3төн кичине сан чыгат. Биздин учурда минус болгон үчүн 0 менен минус 3түн ортосундагы сан чыкмак. Туурабы? 0 менен минус 3түн ортосундагы сан чыкмак дагы. Ал санга 3тү кошсок, могул калдыктын кайсы сандан калдыкты алып атканыбызды кошсок, сөз түрдө эме болуп кетет. Оң болуп кетет. Анын оң сандан биз калдыкты алабыз. Жооп 1. Ушул учурда туура иштейт. Ошондуктан биз монтип жибергенибиз эң жакшы вариант. Мисалы үчүн текшерип көрөйлү. Катаны жиберип көрөйлү. 2 дейли дагы. Биринчи 1ди кошуп коелу, андан кийин 10ду алайлы. Жооп көргөнүңүздөрдөй 9 9 9 9. Атайын баягы тестке окшош кылдым эле. Ушундай сан чыгып атат. Мейли, дагы бир жолу жазып көрөйлү. 1 алайлы, кемитейли 1ди. Бирден 1ди кемитебиз. Жооп 0. Туп-туура. Эми 1 эмени кемитейли, 2-ни кемитейли. Жооп 1006. Туп-туура. Ушундай жоопторду берип атат. Ушул кодду маселенин эмесине жиберип көрөйлү. Биз ушул коддо, эгерде унутпасаңыздар, биз 10 балл алууга аракет кылып жатканбыз. Эмнеге 10 балл? Биз көбөйтүүнү эсептеген жокпуз. Биз азыр кошуу жана кемитүүнү эсептеп атабыз. Номери Олимп Ресурс сайтында 7610 деген номерде турат. Күтүп эле калды. Он балл алышыбыз керек азыр. Ооба, көргөнүңүздөрдөй биз 10 баллга ээ болдук. Эми көбөйтүүнү кошойлу. Башка айтканда, биз биринчи 10 баллды, 5-чи 10 баллды, 6-чыны алган аракет жасайлы. Башка айтканда, толугу менен 30 балл алганы аракет жасайлы.
жазып көрөлү. Эми бизге бир эле маселе кошулду. Бизге m деген бале SI барабар m деген шарт эле кошулат. Ушул жерде эле кичине өзгөртүү жасашыбыз керек. Ойлонуп көрөлү, mде биздин маселебиз канчалык кыйындашып кетет. Өзү mдин деле айырмасы жок smден. Болгону ошол санга mди көбөйтүп таштамакчы. Ans көбөйтүү барабар xi демекпиз дагы. Ишти кыла бермекпиз. Ошону азырынча жазып турайлы. Бирок эмнеге бул иштебейт? Себеби биздин азыркы максатыбыз 6-чы мына көрүңүздөрдө 6-чы сабтестте дагы 6-чы шартты дагы алышыбыз керек болчу. N эсиңиздерде болгодай 200 000 болот. 200 000 жолу мисалы үчүн бизге тесттер ушундай шарт болуп калса, что ал бизге 200 000 жолу M9 деп жаткан болсо, байкаңыздар ар бир санды x9га көбөйтөрүп аябай узун, эч кайсы long-ко, эч кайсы unsigned long-ко int 128 Pythonга деле батпай турганда аябай чоң, Pythonга батат, бирок секин иштей турганда аябай чоң сан чыгат. Аны биз кантип чечсек болот? Мынандай эрежелер менен таанышып алайлы. Ошондо ишибиз жеңил жана жаңы бир тема десек болот билбегендер үчүн. Биз калдыкты эки санды коштуруп калдыкты алганыбыз бул экөөнүнө тең өзүнчө калдыкты алып туруп коштуруп калдык алганга барабар. Ошондой эле эки санды кемитип туруп калдык алганыбыз бул эки санды өзүнчө калдык алып туруп кемитип калдык алып минус санда ушундай бир шарт бар, ошону унутпайлы. Кайрадан mге коштуруп бир жолу кайра калдыкты алып койгонубузга барабар. Көбөйтүү учурунда деле ошондой өзүнчө калдыкты алып туруп көбөйтүп калдык алганга барабар. Бул билимдер кантип колдонсок болот? Биз анска бар жоғын кошуп туруп, анан эң аягында калдык алгандын ордуна анска кошкон сайын коштук, калдык алдык, коштук, калдык алдык, ошентип анста дайыма мге болгон калдык сактала тургандай түргө келтирсек болот. Мисалы, бул жерде карасаңыздар, экөөнү коштуруп калдыгын алган, бул өзүнчө калдыгын алып, өзүнчө калдыгын алганга барабар дегендей. Башка айтканда, А саны калдыктан кичине болсо деле туура жооп чыгат деп атат. Калдыктан кичине болуш керек. Биз анска, анс биздин ответибиз болчу, дайыма калдыктан кичине болгондой шарт түзөбүз. Башка айтканда, дайыма калдыкты алып кете беребиз. Мисалы, плюс сандыкын жазып көрөлү. Плюс сандыкын барабар ans кошулган xi бөлүнгөн калдык. Плюс сандыкын чечтик. Минус сандыкын ans барабар ans кошулган xi кемитилген xi мод кошуу мод жана мод. Себеби минус санда ушундай чатак бар экенин унутпайлы.
Көбөйтүүдө минус санды белгилеп койлу. Көбөйтүүдө ошол эле экен. X ай мод калдык. Аягында мод. Аягында биз болгону аңызды жөн гана чыгарып койсок болот. Себеби аңыз ар дайыма биздин калдыгыбыздан кичине болуп эсептелип турат. Көбөйттүк, калдык, кемиттик, калдык. Эмнени ката көрсөтүп атат? Көбөйттүк, калдык. Текшерип көрөлү. Биз мобул тестти текшерип көрөлү. Өзүбүз эле тест берет окшойбуз. Ыңгайлуу тесттер жок экен. 3. Бирди кемители, 0 кылып таштайлы. Кошойлу 5ти, 5 болсун. Жана 5ке көбөйтүп койлу. Жооп 25, туп-туура. %100 деген ушул биз аракет жасап аткан упайларга, башка айтканда 30 упай. 30 упай алышыбыз керек. Он упай дейт. Кандай ката кетишибиз мүмкүн? Бешти чыгарыш үчүн 1ди чыгарыш керек. Могул жерде ушундай жок. Ооба 1ди чыгарыш керек. Анан 6 чыгарыш үчүн кандай ката кетип атат? Биринчиге бал алды. Экинчиден өткөн жок. Үчүнчүдөн өткөн жок. Үчүнчүдөн өтпөдү дагы. Кийинкилерди текшербей койду. Мондай шарт жазып коелучу, R'ди текшербеш керек дегендей кылып. Эгерде R болсо, дароо ката деген runtime error болсун. Count'u түшүнбөй атат, алгоритм. Эмне деп жазган? Туура.
30 балл. Эмнеге могул жерде 22. 22 тест. Могунун ичи окшойт. АСМ. Демек биз М'ди бир аз туура эмес жазылды окшойт. Эгерде S болсо, эгерде M болсо көбөйтөбүз. Биринчиден могул жазууну кылбай деле койсок болот экен. Себеби X сөз түрдө 1-ден 9-га чейин, ал миллиард 7-ден сөз түрдө кичине. Пайдасыз жазууларды жоготуп көрөйлү. Жана сан көрсө аябай чоң болуп кетиши мүмкүн. Мисалы үчүн бул миллиард болсо, бул 9 болсо аябай чоң сан болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бул жерде лог дегенди ортого коюп койлу. Башкадан лог болуп анан калды калсын. Бул жакта бирди алсын. Birde aldık 3 1 S S1 A2 M Kemikli ekin 9 cevap 18 Dora tekrar koyuyor 4 M2 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 16 Dora Otuz bal неге албаганын бал алды. Так, эмне ката кетирипиз? 30 бал алдык, көргөнүңүздөрдөй. Бул details'га кирсек, туттара 30 балдарды берди. Ал эми неге 30 бал болбой жаткан? Дагы бир анализ кылып көрөлүчү кодду. Кайсы жерде ката кетирдик? Мен оюмча мына лонг-лонгдун айынан эле лонг-лонгду типа чоң сан болуп кетет деп лонг-лонгду жазбаганыбыз үчүн ушундай жыйынтык чыкты. Бирок эмнеге 20 бал берген жок, ошол дагы түшүнүксүз болуп атат. Анда 20 бал бериш керек болчу. 10-9 жолу 9 киргизсең эч канча чоң сан чыгып кетпейт да. Кызык, өздөрү тестти ката жазып алганбы же? Макул. 30 бал алдык. Бул ушул разбордун 3-төн 1 бөлүгү деп коеюн. Айткеним биз азыр 30 бал алдыган эле жолду көрсөтөйүн деп жаткан болчумун. Эгерде 60 бал алат кийинки видеодо 3-төн 2 бөлүгүн чыгарган разбор болот. Жалпысынан 3 видео бөлүнөт. Эгерде 100гө чыгарам десеңиздер 3-өн тең көргөнү кеңеш берем. Бул жалпы эле кантип ойлонсо болот, кандай ой жүгүрсө болот бул суроодо, кантип бал алса болот эле дегендей разбор болуп жатат азыр.